Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде кышкыга даярдык менин сүйүктүү татымалдарымдын бири жылда жасап жүргөн аябагандай даамдуу жана албетте жасалышы эң эле жөнөкөй. Эгер кызык болсо, анда менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач баардык керектүү азыктарды жууп, ичин тазалап алабыз. Бизге 10 килограммдай помидор, 1,5 килограммдай кызыл таттуу калемпир жана ошондой эле 1 же 1,5 килограммдай ачуураак калемпир, полгорький перистен колдонобуз. Ал эми 1 литрлик банкадан 10 банканы жууп тазалап, бууга жакшылап кайнатып алабыз. Эгер жалгыз банкадан болсо 5-7 мүнөткө койсок болот, же болбосо чоңураак ылайыктуу идишке 5-6дан коюп 15-20 мүнөттөй кайнатып, баардыгын даярдап алабыз. Алгач эт турагычтан ачуу жана таттуу калемпирлерди аралаштырып эле өткөрүп алабыз. Андан кийин тазалап, кесип, даярдап алган кызанактарды өткөрүп алабыз. Аягында 500 граммдай тазалап алган сарымсакты өткөрүп алабыз. Ошондой эле 1-2 байлам петрушка чөбүн майда туурап даярдап алабыз. Казанга 500 мл өсүмдүк майын куюп, жакшылап ысытып алабыз да, алгач калемпирлерди салабыз. Улам тынбастан аралаштырып, 15-20 мүнөттөй күчтүү отто кууруп алабыз. Калемпирди жакшылап кууруп алгандан кийин үстүнө тартылган кызанакты куябыз. Жакшылап аралаштырып, ортоңку отто 20-25 мүнөттөй кайнатабыз. Түбүнө тартып кетпеш үчүн улам аралаштырып турабыз. Жыйырма мүнөттөй кайнатып алгандан кийин суусу бууланып, бир аз коюулана түшөт. Эми татымалдардан 2 аш кашык туз, 2 чай кашык кара мурч жана 2 чай кашык кызыл калемпирден кошобуз. Мен бир аз ачуураак калемпир коштум. Тартып алган сарымсакты салабыз жана туурап алган петрушка чөбүн кошобуз. Эгер петрушка болбосо, чөп кошпой деле койсоңуз болот. Баардыгын жакшылап аралаштырып, дагы 15 мүнөттөй кайнатабыз, улам аралаштырып турабыз. Жана татымалыбыз аябай эле кычкыл болуп кетпеш үчүн 2 аш кашыктай кум шекер дагы кошуп койсок болот. Мына ушинтип даяр болду. Коюу татымалыбыз кайнап жаткан кезинде, ысык кезинде эми банкаларга куюп, дароо жаап салабыз. Мындай татымалдарды мен өзүм мына ушундай бурама капкагы менен атайын даяр банкаларга куюп жаап жүрөм. Капкагында 5 мүнөттөй кайнатып, ысык кезинде куюп, сөзсүз түрдө 9% уксуздан жарым чай кашыктай бетине куюп, бекем жаап салам. Кышка чейин да аябагандай жакшы сакталат. Банка менен капкактары албетте жаңы болсо жакшы. 1 же 2 эле жолу колдонулган, ошондо жакшы жабылат жана жакшы сакталат. Албетте кадимки эле банкага дагы жапсак аябагандай жакшы болот. Темир капкагы менен, атайын жапкыч менен. Мына ушундай 10 банка биздин приправабыз даяр болду. Эми ысык кезинде көмкөрүп, бетин жылуулап жаап, 1 суткадай коюп коебуз да, андан кийин салкын жерде сактап коебуз.
Достор, мына ушинтип биздин даамдуу татымалыбыз дагы даяр болду. Мындай татымалды биз манты, оромо, плов жана ошондой эле беш бармак менен жегенди аябагандай жакшы көрөбүз жана сиздерге дагы сунуштайбыз. Ал эми менин видеом жакса, сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.